Саламатсыңар балдар. Бүгүн адабий окуу сабагынан жалкоо деген тема менен таанышабыз. Мен бул тема боюнча айтып берем, силер кулак төшөп угуп отургула. Бир киши тоого чыгып отун алмакчы болот. Кечке дейре жеткидей тамак ашты аялына мыктылап даярдатып, балта, чот, аркан алып, таң атары менен үйүнөн чыгат. Күшүлдөп, бышылдап бийик тоонун башына чыгып, бир аз эс алууну туура көрүп, көк жибер чөпкө жанбаштай кетет. Топтоп өскөн карагандарды көз нуру менен санай баштайт. Ал караган бир боо, бул караган бир боо, ошентип 100 боого жеткирип санап, көңүлү жайдарыланат. Кой эми, оозум менен оро корбоюн, карагандарды эртелеп чаап алайын, деп ордунан козголот. Күн төбөгө тийип келатыптыр. Түш болгон тура, түштөнүп алайын. Күн болсо узун. Кечке дейре 200 боо караган отун алыш деген эмне? Аялы белеңдеп берген тамак ашын майда чайнап, ныктап жейт. Курсагы тойгондон кийин көңүлү жумушту каалабай, кайра жанбаштай калып, карагандарды санай баштайт. Ал караган бир боо, бул караган бир боо. Санагы 200гө жетип кетет. Айлана көгүмдөнө баштаганда эсине келет. Кап, кеч кирип кеткен тура. А мейли, эртең деле күн барго, деп балта, чот, арканын көтөрүп алган бир боо отуну санагында 200. Кечки даамдуу тамакты ойлоп, шилекейин жутуп, үйүн көздөй шаша жөнөйт. Бул адаты күндө кайталана берет. Ушундан улам бул лакап бүгүнкүсүн эртеңге, эртеңкисин бүрсүгүнгө калтырган жалкоолорго карата айтылып келе жатат экен. Балдар, бул жалкоо деген тема боюнча тааныштык. Бүгүн кылабыз деген ишти эртеңкиге калтырбай, сөзсүз бүгүн аткаралык, жалкоо болбойлук. Иштемчил болууга аракет жасайлык. Караган деген бул адырда өскөн майда бадал. Ошону териш керек эле, бул жалкоо тербей койду. Жалкоолук кылып, курсагы тойгондон кийин дагы жанбаштап жатып алды. Үйгө тапшырма балдар. Жалкоо темасы боюнча берилген суроолорго жооп бересиңер.